Урматтуу жыйындын катышуулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы болуп дайындалганыма 6 айдын жүзү болду. Ал эми Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултай болуп өткөнүнө 5 ай болуп калды. Ушул убакыттын ичинде аткарылган иш-аракеттер жана көйгөйлөр тууралуу отчет эмес, маалымат берип коюуну туура көрдүм. Сот тутуму реформаларга муктаждыгы көп жылдар бою айтылып келсе дагы, бул багытта реалдуу кадамдар жасалган эмес. Сөздөн ишке өтүү убагы келип, коомчулугубуздун талабына ылайык, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен реформанын алгачкы 3 этабы ишке аша баштады. Сот реформасынын биринчи этабы бул баарыңыздарга белгилүү болгондой, судьялардын айлык маянасы 100%га көтөрүлдү. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болуп келе жаткандан бери эле соттордун көз карандысыздыгы үчүн айлыктарынын көбөйтүлүшү керек экендиги мамлекеттик деңгээлде байма-бай айтылып, бирок иш жүзүндө айтылган сөз боюнча кала берген. Ооба, мамлекетибиздин казынасы бош, элдин жашоосу оор абалда турганына жана көптөгөн сын пикирлерге карабастан сот адилеттүүлүгүн орнотуу максатында судьялардын эмгек маяналарынын көбөйтүлгөндүгү сот реформасынын негиздүү кадамдарынын бири болгондугун эч ким тана албайт. Бул сот реформасынын биринчи кадамы Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун чечкиндүүлүгүнүн натыйжасында болду десек, жаңылышпайбыз. Бул кошомат түрүндө айтылган сөз эмес, бул факт. Ушул жылдын 1 августунан баштап сот тутумда иштеген кызматчылардын дагы айлык маяналары көбөйтүлдү. Алардын айлыктары мурда 5 000, 7 000 же болбосо 10 000 болуп келген болсо, азыркы күндө бир кыйла көтөрүлдү. Албетте, бир гана соттордун эмгек акыларын көбөйтүү менен акыйкаттуулукка жетишүү мүмкүн эмес экендигин турмуштун тажрыйбасы көрсөтүп жатат. Мен бардык сотторду айткым келбейт, бирок арасында, урматтуу коллегалар, бирок арасында көздөрү тумандап, карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып, дүнүйөгө көзүн арткан ыплас соттор да жок эмес. Ошондуктан мындай соттордун жоопкерчиликтерин күчөтүп, тез аранын ичинде арылышыбыз керек. Сот реформасынын экинчи этабы бул сотторду которуу, ротациялоо. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 72 жергиликтүү район, областтардын судьялары атайын түзүлгөн комиссиянын сунушуна ылайык башка жергиликтүү сотторго которулду. Так айтканда 312 жергиликтүү судьялар ротацияланды. Жогоруда аталган 7 областтын 72 жергиликтүү сотторунун 90%-ын түзгөн 64 сотуна барып, жеринен абалдары менен таанышып келдим. Алыскы тоолуу 7 районун жана 1 шаардын сотторуна ар кандай шартка байланыштуу өзүнчө программа менен кийинчерээк барууну чечтим. Ротацияланган судьялардын басымдуу көпчүлүгү сот реформасынын бул кадамын туура түшүнүү менен кабыл алып жатышкандыктарына күбө болдум. Албетте, ротациянын негизинде судьялар көптөгөн кыйынчылыктарга дагы дуушар болушту. Алардын ичинде судьялардын турак жайга болгон муктаждыктары, турак жай ээлери тарабынан ижара акыларынын кескин түрдө жогорулатып жиберилиши, ошондой эле азыркы учурдагы сот имараттарынын шартынын өзгөчө оор абалы, бир иш бөлмөдө 2 судья же болбосо катчысы, жардамчысы менен чогуу отурушкандыктарды зээндиге ийитет. Каралып бүткөн иштердин архивден ным тартып, ал гана турсун имараттын тепкичтердин алдында сакталып тургандыгы өткөн замандын жапайы көрүнүшүн элестетет. Жада калса ушул күнгө чейин кээ бир райондук, шаардык соттордун карамагында, балансында өз имараттары жок, мэриянын менчигиндеги
бала бакчанын бир бурчунда же салык инспекциясы менен чогуу отуруп иштери каралып жаткандыгы өтө кейиштүү жагдайлардын бири болуп саналат. Так айтканда, Жалал Абад областынын Каракөл шаардык соту азыркы учурда өз балансында имараты жоктугунан эски бала бакчанын бир бурчунда жайгашкан имаратта отурушат да. Имараттын ишке болсо өтө оор, зыян келтирерлик акыбалда, талаптарга жооп бербейт. Чатырынын ар кайсы жеринен аккан суу сарыгып, бөлмөлөрдүн шыбактары түшүп, жаан жаап бүткөндөн кийин дубалдары көгөрүп, нымжыттанып турганда көбөлдүк. Ал гана турсун, ушул роликтен көрөсүздөр, азыр ушу сот процесси жүрүп жаткан учурда шыптан ажыраган чоң көлөмдүү шыбак судьянын столуна да түшүп, аз жерден жабыркабай калышкандыктарын ушул сот процессинин катышуучулары дагы тастыктап беришти. Мындан башка Таш көмүр, Кара суу, Ысык көл, Ысык ата, Алам үдүн жана башка жалпысынан 15 жергиликтүү соттор жаңы курулган, талаптарга жооп бере турган имараттарга муктаж болсо, 12 имаратка бириктире салынуучу курулуштар, капиталдык оңдоолор жана багытын өзгөртүүчү курулуш иштери талап кылынат. Бул көйгөйлөр тууралуу президенттин администрациясынын бөлүм башчысы Сатыев Медербек Асанбекович дагы жеринде карап чыгып, көйгөйлөрдүн орчундуу экендигин баса көрсөтүп, тез аранын ичинде чечилишин аракеттерди жүргүзүүнү сунуш кылышкан. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 99-беренесине ылайык мамлекет соттордун иштеп турушу жана судьялардын иши үчүн каржылоону, тиешелүү шарттарды камсыз кылат деп так көрсөтүлгөн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сот тутумун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программада бюджеттен 2% акча каражаты бөлүнүп берили жагы каралса дагы, эмнегедир ушул бөлүнгөн акча каражаты дагы ар кандай шартка жараша болсо керек, толук берилбей жаткандыгын ушу эске алып койсоңуз жакшы болот эле. Бирок ошол эле учурда биз сот тутуму мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн эске алып, көйгөйлөрдүн эң орчундуу жана биринчи кезекте чечкенге зарыл болгон маселелерге гана жардам сурап жатабыз. Жогорудагыдай кыйынчылыктарга карабастан судьялардын ротация саясатын туура түшүнүп, чыдап иштеп жатышкандыктарына түшүнүү менен баа берүүгө болот. Мындай шартта урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ар бир райондо ыкчам курулуучу кызматтык турак жай куруу демилгеси жалпысынан сот тутум үчүн ушул жылдын аягына чейин заманбап, бардык ыңгайлуу шарты менен 40 кызматтык турак жайлардын салынып бериле тургандыгы судьялар тарабынан абдан чоң ыраазычылык менен кабыл алынды. Урматтуу президент, дагы бир айта кетүүчү, ушул убакыттан пайдаланып айтып кетүүчү көйгөй Бишкек шаарынын Юдахин көчөсүндөгү судьялар үчүн курулуп жаткан көп кабаттуу кызматтык турак жайдын курулушунун токтоп калгандыгын баса көрсөткүм келет. Эгерде аталган турак жайдын курушу улантылып, аяктаса, анда көптөгөн маселелер чечилип калмак. Учурдан пайдаланып, мен дагы судьяларга татыктуу шарт түзүп берүү демилгеси үчүн урматтуу президентибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ооба, негизинен ротацияны биздин судьяларыбыз толугу менен колдошту. Бирок ротацияны түшүнбестик менен кабыл алышкан судьялар да жок эмес. Бирин-экин судьялар ротация болору менен тез-тез оорушуп, азыркы күнгө чейин ден соолугуна байланыштуу дарылоону узартышып, жумушка чыкпай жатышкандыктары да жок эмес. Ден соолукка айла жок дейли десек, ооруп жатып ортого тааныштарын, мамлекеттик кызмат адамдарын салып жатышкандарына таң каласыз. Мисалы, бир судьябыз адегенде оорудум деп туруп сакайып чыккандан кийин эмгек эргүүгө чыгып, эмгек эргүүсү аяктагандан кийин өз каалоо менен жумуштан кетем деп арыз жазып, 2 күндөн кийин арызын алып коюп, бирок кайрадан ооруп калдым деп жаткандыгына бир жагынан күлкүн келсе, бир жагынан чын эле ооруп жатса, ооруга айла жок дейсиз. Бирок мындай судьялар менен адилеттүүлүк үчүн күрөшө турган чоң майданга бара албайбыз. Мындан сырткары, ротациянын негизинде судьялар тарабынан мурда каралып жатып, бүтпөй калган иштерди тез арада карап чыгып, мыйзамга ылайык сапаттуу аяктоону талап кылуудабыз.
соттор тарабынан бул талаптар дагы аткарылып жатат. Белгилеп кетүүчү жагдай бул борбордон же борборго жакын ири райондордон четки жана чакан райондорго которулган судьялар барган жеринде аппарат кызматкерлерине талаптарды жогорулатып, аларды иш алып баруунун натыйжалуу ыкмаларына үйрөтүп башташкан. Ал эми чакан алыскы райондордон борборго же борборго жакын ири райондорго которулуп келишкен судьялар күчтүү аппарат жана тажрыйбалуу адвокаттар менен иштешип, өздөрүнүн кемчиликтерин жоюу үстүндө иштеп жатышкандыктары маалым болду. Мурдагыдай айылдык же аристократ сот деген көз караштар мындан ары болбошу керек. Демек, ротация судьялардын дараметтерин бирдей көтөрүүгө алып келди десек болот. Ротацияланган судьялардын ыкчамдуулугу жана активдүүлүгү жогорулаганын, иштерди кароодо жылдыруулар кескин азайганын судьялардын катчылары тастыктап айтып берип жатышат. Бирок профессионалдык жумуштарын аткара алышпай жүдөп жүрүшкөн судьялар да жок эмес. Ротация бул судьяларды бир жерден экинчи жерге которуу менен гана чектелбейт. Ротация бул сот кызматына татыксыз судьялардан арылуу болуп саналат. Мисалы, мурдагы Тогуз-Торой райондук сотунда ротациянын натыйжасында иш материалдарын өткөрүү алуу учурунда көп жылдар бою бир топ иш материалдарын дайынсыз жоголуп, же болбосо ал иштер боюнча чечимдер толук түрдө кабыл алынбай, канцелярияга өткөрүлбөй жүргөндүгү текшерилип, ачыкка чыкты. Албетте, бул жергиликтүү соттордун иш аракеттеринин жогорку инстанциядагы соттор тарабынан көзөмөлсүз калгандыгы жөнүндө кабарлайт. Жогоруда аталган судьяга соттор кеңешине сунуш келтирилип, азыркы айтып атканга тартип комиссиясы тарабынан кызматынан кетирүү жөнүндө кече жакында чечим кабыл алынды. Бул дагы ротациянын туура болгондугу жана алгачкы берген жемиштери деп эсептейм. Анткени биз узак жылдар бою жаап жашырылып келген соттордун мыйзамсыз иш аракетин чыгарып, кемчиликтерди жоюу үчүн тынымсыз күрөшөбүз. Эми сот реформасынын 3-чү алдыда боло турган этабы бул судьялардын чечимдеринин сапаттуулугуна өтүү болуп саналат. Так айтканда, ар бир судья кайсы инстанцияда болбосун ар бир ишти белгиленген мөөнөттө таза карап, мыйзамдын талабына ылайык мыйзамдуу, негиздүү жана адилеттүү чечимдерди кабыл алышы зарыл. Бул менин жеке талабым эмес. Бул эзелтен бери келе жаткан мыйзамдын талабы экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ачык айтканда, ушул күнгө чейин мыйзамдын талаптары аткарылбай келген. Ал эми соттордун адилеттүү чечимдери сөзсүз түрдө укук коргоо органдарынын иш аракеттеринин сапаттарына жана алардын иштерине көзөмөлдүк жүргүзгөн прокуратурага байланыштуу болот. Сот реформасынын 3-чү этабы дал ушул органдардын мыйзамсыз иш аракеттерин жаап жашырбастан ачыкка чыгарып, мыйзамдын талаптарын сактоо менен негиздүү жана адилеттүү чечимдерди кабыл алуу керек. Анткени тергөө органдарынын соттун өндүрүшүнө сапаттары өтө начар, мыйзамдардын талаптарын бузуу жолу менен көзөмөлсүз өткөрүлгөн иштердин натыйжасында соттор тарабынан актоо чечимдери кабыл алына баштады. Же болбосо тескерисинче соттор тарабынан мыйзамсыз актоо же күнөөсүз адамды каралоо чечимдери кабыл алып жатканды коомчулук үчүн жашыруун деле эмес. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57-чи беренесинин 4-чү бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 82-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык мыйзамдын талаптарын бузуу менен алынган маалыматтар жол берилгис далилдер болуп саналат. Юридикалык күчкө ээ эмес жана иш боюнча чечимге негиз болбойт. Ошондой эле иш боюнча жагдайларды далилдөө үчүн пайдаланылбайт деп ачык көрсөтүлөт. Урматтуу кесиптештер, адилеттүүлүк үчүн коомчулуктун элдин ой тилегин аткаруу үчүн мыйзамдын диктатурасын орнотууга убакыт келип жетти. Албетте, өз пайдасына чечилбей калган чечимдерге сөзсүз түрдө бир тарабы нааразы болуп митингге чыгышса, экинчи тарабы ыраазы болуп жаткандары баарыбызга маалым. Калкыбыздын, бул убагында айтылган экен, калкыбыздын 70-80
пайызы сотко ишенбейт деп негизсиз изилденбей айтылып калган сөзү азыркы учурда дагы кээ бир учурларда кайталанып айтылып жаткандыгын билебиз. Жакында эле бир курулуш компаниясынын жетекчилигинин мыйзамсыз аракеттерине нааразы болушуп, бир топ эл көтөрүлүп чыгышкандыктан сотко чейинки териштирүү иши козголуп, сот тарабынан бөгөт коюу чарасы катары камакка алынса, кайра ошол эле адамдар эми тескерисинче сотко нааразы болушуп, камактан чыгарып бергиле дешип, ачык түрдө кысым көрсөтүлүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, şu жогорудагы фактыларды эске алып, сот реформасынын жүрүшүнүн негизинде мамлекеттик бийликтин бир бутагы болгон сот бийлигине дагы саясатты өзгөртүүгө убакыт келип жетти го деп ойлойм. Ооба, соттордун адилеттүү чечимдеринен мамлекетибиздин экономикасы жана инвестициялык жагымдуу климат көз каранды экендигин билебиз. Ошого байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 16 мартында Жогорку соттун төрагасынын алдында атайын жобо кабыл алынып, 2 мониторинг жүргүзүүчү топтор түзүлдү. Алардын курамына жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү, эң активдүү дегендери, жана өлкөбүздүн акыйкатчысы менен бизнес акыйкатчысы, омбудсмени мүчө болуп киришти. Топтордун бири адам жана жарандардын укугун коргоодогу сот тутумуна болгон нааразычылыктарды, кемчиликтерди жоюуга багытталса, экинчи топ ишкерлердин жана жеке менчиктердин укуктарын коргоого багытталган. Жарандык коомдун өкүлдөрүнө ооз-эки сын пикир айтуунун ордуна натыйжалуу кызматташууга өтүүнү сунуш кылдык. Алардын кызыгуу менен берген макулдугун алып, коомчулукту нааразы кылган өзгөчө көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иш алып баруудабыз. Кудай буйруса, иш аракеттерибиз натыйжалуу болот деген ойдобуз. Элибизге, ишкерлерибизге сот иштерин ачык айкындуунун камсыз кылуу максатында сот тутумун санариптештирүү иштери улантылып, АИС сот программасы аягына чыгарылып, санариптештирүүнүн кийинки этабын ишке киргизүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Так айтканда, санарip сот адилеттүүлүгү порталы жана сот актыларынын мамлекеттик реестри долбоорлору иштелип жатат. Бул программалар ишке киргизилсе, тараптарга соттук териштирүүлөргө алыстан катышуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бардык керектелүүчү маалыматтар жеткиликтүү болуп, иш жүзүндө ачык айкындуулукту камсыз кылабыз. Алыс кетпей, келечекте боло турган мындай тажрыйбаларды боордош казак элинин сот тутуму боюнча санариптештирүүсүнүн жеринде барып таанышып, суктануу менен кайттык. Бул жакында эле барып келдик биз. Коомчулукта талкуу жараткан соттордун чечимдери боюнча пресс-конференцияларды уюштуруп, түшүндүрмө иштерин жүргүзүү үчүн азыркы жогорку соттун имаратында колдон келишинче атайын заманбап пресс борбору уюштурулуп, ал жерде судьялар чыгарган чечимдери тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлө баштады. Азыркы айтылып жаткан сот реформасынын 3-чү этабы бир гана жергиликтүү соттордон эмес, Кыргыз Республикасынын жогорку соттун судьяларынан башталышы керек. Жарандарыбыздын сотторго болгон ишеничинин төмөндүгүнө, нааразычылыктарына жогорку соттун судьяларында күнөөсү бар экендигине өкүнүчтүү болсо да мойнубузга алышыбыз керек. Сөзүм кур болбос үчүн 2020 жана 2021 жылдардын айрым статистикаларына токтоло кетейин. 2020 жылы 100 кылмыш жаза 11%-тан пайыздан ашык. 204 жарандык 11%-дан ашык. Жана 136 административ 18% иштер жогорку соттон бузулуп, жаңыдан кароого жөнөтүлгөн. Ал эми 21 жылы жарандык иштер боюнча бузулган иштер азайып, 190 же болбосо 10,6%. Кылмыш жаза иштер боюнча 154 16,5%. Жана административ иштер боюнча 205 24,4% болуп көбөйтүлгөн. Бул айтылгандар убакыттын созулушуна жана жарандардын жылдап соттордон адилеттүүлүк издеп жүрүүсүнө алып келүүдө. Процессуалдык мыйзамдарга ылайык жогорку сот биринчи же апелляциялык инстанциялардын чечимдерин толугу менен же болбосо бир бөлүгүн жокко чыгарып, кароого жөнөткөнгө укуктуу. Мыйзамда жаңыдан кароого жөнөтүш үчүн негиздер так көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда
урматтуу кесиптештер. Ошол эле учурда жогорку сотко биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордун чечимдерин жокко чыгарып, же болбосо өзгөртүп, жаңы чечим кабыл алууга да укугу бар. Бирок жогорку сот тарабынан бул укуктар дайым эле колдонула бербейт. Болсо да сейрек кездешет. Мындай көрүнүш түп тамыры менен өзгөрүп, жаңыдан кароого жөнөтүлгөн иштердин саны кескин азаюуга тийиш. Соттордо бирдиктүү соттук тажрыйбанын, практиканын жоктугу кездешип, айрым учурларда бирдей иштер боюнча бири-бирине каршы келген чечимдер чыгат. Бул кемчиликтерди дагы жоюшубуз керек. Сот реформасынын маанилүү багыттарынын дагы бири бул сот тутумунун мыйзамдык базасын бекемдөө болуп саналат. Жакынкы арада тиешелүү мыйзам долбоорлор иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жиберилип, бул багытта да иш күчөтүүлөрүн белгилейм. Мындан ары бардык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтердин кемчиликтерине жай анықтамалар чыгарылып, жоопкерчиликтери каралышын талап кылам. Айыпталуучулардын күнөөлөрү мыйзам чегинде далилденсе, сөзсүз түрдө жоопко тартылып, ал эми күнөөсү далилденбесе, акталышы керек. Бул менин эле эмес, мыйзамдын, жалпы коомчулугубуздун жана урматтуу президентибиздин дагы талабы. Реформанын 3-нчы этабы мына ушул багытта боло тургандыгын баса белгилейм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.